Саламатсыздарбы? Биз бүгүнкү сабагыбыз немец тили боюнча нөлдөн баштагандар үчүн экинчи сабак болуп саналат. Биринчи сабакта өткөн нерселерди биринчиден кайталап алалы. Мен айткан нерселерди сиз болгону немец тилине бат перевод кылган аракет кылыңыз. Мен айткан сөздү перевод кылыш үчүн видеону пауза кылып туруп, которуп, андан кийин текшерип, андан кийин биз экинчи сабакка өтөбүз. Менин атым Аселия. Токтотуңуз, дагы перевод кылыңыз. Ich bin Айсель. Мен Германиядамын. Токтотуңуз. Ich bin in Deutschland. Мен Германиядамын. Сен Турциядасың. Du bist in der Türkei. Токтотуңуз, Андан кийин биз Кыргызстандабыз. Wir sind in Kirgizistan. Үмүттөнөмүн биринчи сабактан сиздерге бардыгы түшүнүктүү болду деп. Бул жака видеолорду жөнөттүңүздөр, тапшырмаларды жөнөттүңүздөр. Бардыгы дээрлик 90% туура жоопту бергенсиздер. Анда эмесе бүгүн биз сиздер менен немец тилиндеги экинчи сабагыбызды баштайбыз. Экинчи сабакта биз сиздер менен немец тилиндеги жөндөгөндү үйрөнөбүз. Жөндөгөндү үйрөнүү деген эмне? Бул ар бир тилде этиштер бар. Этиш деген эмне экендигини түшүнбөсөңүз, бул сөздөр. Мисалы, этиш деп кыргыз тилинде айтылат, немец тилинде die Verben. Этиш деген адамдын кыймыл аракетини билдирген сөздөр. Көзгө көрүнбөйт, бирок ошол көзгө көрүнүп кыймылдап жаткан адамдардын кыймылын билдирген сөздөрдү этиш дейбиз. Анда дагы түшүнбөй жатсаңыз, эмне кылып жатасың деген суроого жооп берген сөздөрдү этиш деп атайбыз. Ойноп жатам, келип жатам, бийлеп жатам. Бул жактан карайбыз. Trinken, ичүү, кыймыл аракетти билдирип жатат. Ичип жатабыз. Көзгө көрүнбөйт, бирок ичип жатабыз. Trinken. Orada waschen, жуу, колду, жубуу. Waschen, жууп жатабыз. Эмне кылып жатасың? Жууп жатам. Spielen, ойноо. Эмне кылып жатасың? Ойноп жатам. Schwimmen, сүзүү. Tanzen, бийлөө. Duschen, то есть душ кабыл алуу, душка түшүү, кыргыз тилинде айтканда. Lesen, окуу, газета, китепти, журналды окуу. Hören, угуу. Music hören, das Lied hören, jemanden hören, бирөөнү угуу. Эми бул сөздөрдү эмнесин үйрөнөбүз? Биз жөндөгөндү үйрөнөбүз. Мисалы, ичүү деген сөздү алайлы кыргыз тилинде биринчи. Trinken деген ичүү. Кайсылдыр бир башка тилдеги адам кыргыз тилини үйрөнүп жаткан болсо, ичүү деп жаттайт дагы, бирок мен ичүү деп айтпайт да, туурабы? Мен ичип жатамын деп айтат. Мына ушуну бүгүн биз сиздер менен үйрөнөбүз. Trinken деген ичүү, эми кантип мен ичүү эмес, мен ичип жатамын. Сен ичип жатасың деп айтабыз. Анда карап көрөбүз. Немец тилине карасаңыздар, башка тилдерден айырмаланып, даже кыргыз тилинен айырмаланып, этиштерди жөндөөө өтө эле оңой. Себеби немец тилиндеги этиштердин бардык эң акыркы эки тамгасы э жана ны тамгасы менен аяктайт. Trinken, n, waschen, n, spielen, n, schwimmen, n, tanzen, n, duschen, lesen, hören, machen. 95% этиштер, миллион этиш болсо, 95и эң акыркы n тамгасы менен аяктайт. Ошон үчүн буну жөндөш оңой эле. Эми кантип жөндөйбүз? Жөндөйбүз дегенде түшүнбөй калбаңыздар. Жөндөйбүз дегени, мисалы, wohnen деген жашоо деген этиш болсо, жить. Жашоо деген этиш болсо, мисалы, жашап жатамын. Ошону мен жашаймын деп кантип айтабыз? Жашоо деген сөздү кантип жашаймын дейбиз. Каяктан оны алып салып аймын деген сөздү кошобуз. Мына ушуну немец тилинде, то есть конжугиeren, кыргыз тилинде жөндөө деп айтабыз. Спрыгать. Мисалы, wohnen деген жашоо.
Немец тилинде этиштерди жөндөп жатканда бардыгынын дээрлик 95%. Эң акыркы 2 тамганы алып салабыз. Мен бул жерде белгилеп атам. Эң акыркы 2 н тамгасын кыскартабыз. Буну кыскартып алып салсаңыз жөн эле won деген сөз калды. Энди алып салдык. Эми мына ich, мен, du, sen, sie деп жаттадыңыздар да кече 1-сабакта. Эми эгерде өзүңүздүн жашаганыңызды, өзүңүздүн ойногонуңузду, өзүңүздүн иштеп жатканыңызды айтсаңыз, ушул этишиңиздин эң акыркы н тамгасын кыскартып, кыркып салып туруп, мынау мен дегенде эни кошобуз. Ich wohne. Ich wohne деген мен жашаймын дегенди билдирет. Эми бул жерде бир сөздөр болот да, мен Кыргызстанда жашаймын, мен Германияда жашаймын. Эгерде бундай кылбастан жаттаган бойдон алып келе турган болсоңуз, ны кошуп койсоңуз, wohnen деп, мен жашоо болуп калат. Сен кандай жашоосуң? Сен жашоо эмессиң, сен жашайсың. Du wohnst. Сен жашайсың. Андан кийин ихте эни кошот экенбиз. Так, мына жерде ныны алып салабыз. Ны калган эни коштук. Ich wohne, я живу. Потом du, сен дегенде жанагы энди алып салгандан кийин калган жерине с жана т тамгасын кошобуз. Мына won деген сөз калганда с менен тны кошуп коебуз. Du wohnst, это значит ты живешь. Сен жашайсың. Мен атайын кыргыз тилинде жазып чыкканмын. Айырмасын билсин деп. Мына аймын деген сөздү кошуш үчүн эни эле кошуп койсоңор жетиштүү немец тилинде. Айсың дегенди кошуш үчүн с менен тын эле кошуп койсоңуздар жетиштүү болот немец тилинде. С менен тын эле кошуп койсоңуздар жетиштүү. Du wohnst. Так, эгерде ал дей турган болсок, sie, он, она, то есть ал, кыргыз тилинде баланда кыздан ал дей беребиз. Деген балдарды айтабыз, он деп, зи деген ана кыздарга айтабыз. Ал жашайт десек, wohnt болот. Типа, он живет болуш керек да. Ал жашайт, wohnt. Даже кыргыз тилинде карасаңыздар, айт деген нерсе кошулуп атат. Ошон үчүн эч качан адаштырбаңыздар. Зи дегенде дагы тоже ты эле кошулат. Ал жашайт. Кыргыз тилинде деле айт кошулуп атпайбы? Sie wohnt. Болгону немец тилинде айырмасы бир баланы жашайт деп атаңыз, апаңыз, карындашыңыз, дос балаңызды айтып атсаңыз, wohnt дейсиз да, типа он живет. Но если карындашыңызды, девушкаңызды айтып атсаңыз, анда sie wohnt, типа она живет. Потом биз жашайбыз дегенде этишти кандай жаттасак, ошол бойдон коюп коебуз. Wir wohnen. Биз жашайбыз. Кыргыз тилинде өзгөрөт, бирок немец тилинде ушул жер өзгөрбөйт. Wir wohnen. Биз жашайбыз. Ihr болгондо тыны кошобуз. Ihr wohnt. Силер жашайсыңар. Кыргыз тилинде өтө эле татаал, көрдүңөрбү? Айсыңар деген бир канча тамга кошулуп кетип атат да. А вот немец тилинде оңой эле. Энди кыркып сал, силер деп атканда тыны кошуп кой, болду. Ihr wohnt. Силер жашайсыңар. Сиз жашайсыз. Sie wohnen. Сиз деп атканда дагы этишти кандай жаттасаңар, ошол бойдон алып келип кое бересиңер. Sie wohnen. Сиз жашайсыз. Кыргыз тилинде даже ар бирге мүчө колдонулуп атат. Айсыз. Жаш дегенге башка нерселер ууланып атат да. А вот немец тилинде эки эле тамга, бир эле тамга, оңой эле. Sie wohnen. Сиз жашайсыз. Дагы бир зи бар, бул алар. Алар жашашат деш үчүн деле кандай этишти жаттасаңыз, ошол бойдон алып келип коет экенбиз. Sie wohnen. Сиз жашайсыз. Эми видеону токтотуп туруңуз дагы. Токтотуп туруп, бул жерден trinken деген этишти алыңыз. Ичүү дегенди, видеону сразу токтотуп туруп. Токтотордон алдын trinken дегенди жазып алыңыз тетрадьтын башына. Анан муну ачып ушундай коюп алыңыз дагы жөндөп чыгыңыз. Жөндөп сразу группага таштап коюңуз. Сразу группага таштаңыз, башка жакты карабай туруп.
Эми еще дальше кеттик. Улантабыз. Демек эмне кылат экенбиз? Эң акыркы энди кыскартып салат экенбиз. Түшүнүктүүрөөк болушун дагы кайталап көрсөтүп койгонмун. Калган эндин калган жагына эни кошобуз. Мен деп атканда кошосуңар. Ich wohne, du wohnst, sie es wohnt, wir wohnen, ihr wohnt, sie wohnen. Ушул бойдон кетебиз. Эми башка этиштерди карап көрөлү. Spielen, ойноо. Сиздерге түшүнүктүүрөөк болуш үчүн мен 3 этишти алып атам. Балким бир этиш жетишсиз ойлоп каласыз. Ушул эле этиш менен башкасы менен деп. Ошон үчүн 3 этишти алып атам. Атайын. Ар бир этиштер менен, глаголдор менен көрүп көрүңүз деп. Энди алып салабыз кыскартып. Энди алып салсаңыз, Spiel деген сөз калды мынакей. Spiel деген сөз калып атат. Эми сиз ушул Spiel деген сөздү жөндөп чыгабыз. Spiel дегенди жөндөйбүз. Мынакей, Spielди алып келдик. Ich деп атканда эни коштук. Мына в тамгасы дегени бул жаттаган этишиңден эң акыркы энди кыскартып салгандан кийинки калган формасы, калган денеси. Ошого эни кошосуң эми. Spiele, типа ich spiele, мен ойноп жатамын. Кыргыз тилинде такыр узарып кетет да. Ойноп жатамын. Каяктагы жатамын сөзү дагы келип калат. А вот немец тилинде оңой эле. Энди алабыз. Ich spiele деп коебуз. Болду. Ich spiele. Du spielst. Sen ойноп жатасың. Du spielst. Sen ойноп жатасың. Spielt. Ал ойноп жатат. Ал ойноп жатат. Spielt. Sie spielt. Ал ойноп жатат. Уже кыз, түшүнүп калдыңыздар, Ар бириде уже бул женский род, бул мужской род деп айтышын уже кереги жок. Биринчисинде айтылат, ошондо эстеп калышыбыз керек. Spielt, это значит, он играет. Sie spielt, это значит, она играет, да? Просто кыргыз тилинде салыштырган болбойт. Бизде жок род. Es spielt, бул типа оно, третье лицо. Wir spielen. Биз ойноп жатабыз. Ойноп жатабыз. Ihr spielt. Силер ойноп жатасыңар. Sie spielen. Сиз ойноп жатасыз. Machen. Жасоо. Делать. Бир нерсени жасоо. Энди кыскартып салабыз. Mach деген сөз калды. Буга кошобуз. Мен иштеп жатам. Ой, мен жасап жатам. Я делаю десем, эни кошом. Ich mache. Ты делаешь. Сен жасап жатасың десек, du machst. Du machst. Он, ал жасап жатат десек, macht. Macht. Sie macht. Wir machen. Ihr macht. Sie machen. Деп коет экенбиз. Эми этиштер ар дайым эле ушул бойдон жөндөөлө бербейт экен. Биз эң жөнөкөй формасын көрдүк. Дальше кеттик. Эми башка жарагыны үйрөнөбүз. Так. Эгерде этишти жөндөп жаткан этишибиз эгерде эң акыркы тамга энди алып салып атабыз да биз. Ошол энди алып салгандан кийин, мисалы дейли бул жака жазайын, arbeiten деп жазайын, иштөө. Мына эң акыркы энди алып салып атабыз да. Так, arbeit калып атат да. Ушул энди алып салгандан кийинги эң акыркы тамга т тамгасы калып калса, азыр мен сиздерге стрелка менен көрсөтүп кетейин. Вот, эң акыркы т калып калса, же д калып калса, же с, же z, же s тамгалары калып калса, анда жөндөлүш кичине өзгөрөт экен. Бир аз өзгөрөт. Аны карап чыгабыз. Эгерде эң акыркы жана н тамгасын кыскартып салгандан кийин д же т тамгасы калып калса, мына красный кызылдын ичинде тургандар менен жөндөйбүз. Ich arbeite, иште негизи эч качан өзгөрбөйт. Мен иштеп жатам. Arbeiten иштөө. Ich arbeite, я работаю. Работать, иштөө, arbeiten. Мен иштөө дебейсиңер да. Же я работать дебейсиңер да. Работаю. Иштеп жатам.
Ich arbeite. Ты работаешь. Ты работаешь. Sen иштеп эмес, сен иштеп жатасың. Значит, du arbeitest. Жана сыты кошуп алсак, азыркы учурда сыты кошулуп калат. Du arbeitest. Эрзиде жана ты эле кошулса, азыр ты кошулуп калат. Себеби мындай каткалаң тамгалар биригип келбейт да. Du arbeitest болбойт да. Du arbeitest болбойт. Du arbeitest. Arbeitet. Sie arbeitet. Wir arbeiten бул өзгөрбөйт. Биз деген эч качан өзгөрбөйт. Потом ihr arbeitet. Ihr. Силер иштеп жатасыңар. Ihr arbeitet. Силер иштеп жатасыңар. Тоже et кошулат. Sie arbeiten өзгөрбөйт. Сиз иштеп жатасыз. Бирок, эгерде сиз жаттаган сөздөн тамгадан эң акыркы тамгалары мынабы. Z, S тамгасы келип калса, анда мына төмөнкү эреже менен жөндөйсүздөр. Мына Т, Н менен. Буга кайсыл сөздөр? Мына sitzen деген сөз турат өзү эле. Так, sitzen. Эң акыркы энди кыскартышыбыз керек да. Энди кыскартсаңыз S тамгасы калып калды да. Эми буну эле кошуп коебуз. Ich sitze. Sitzen олтуруу деген сөз. Мына столдун үстүнө олтурам дегенчи садиться. Ich sitze, мен олтурамын. Du sitzt. Ich дегенде өзгөрбөйт. Du дегенде бир эле ты кошулуп калат экен. Du sitzt. Du sitzest болбойт. Просто du sitzt. Sitzt. Wir sitzen. Ihr sitzt. Sie sitzen. Качан энди алып салгандан кийин S тамгасы же Z тамгасы же S тамгасы калып калган учурда. Ушинтип жөндөйсүздөр. Буга дагы heißen бар. Эми сиздер видеону токтотосуздар дагы. Мынол heißen деген этишти жөндөңүздөр. Heißen жана baden бул жакка азыр жазам. Baden. Baden жана heißенди видеону токтотуп, ушул экрандагы формага салып жөндөңүздөр. Видеону токтотуп, жөндөп, сразу тетрадка жазып коюңуздар. И потом видеону дальше көрүп кете бересиздер. Эми биз жазып бүткөнүңүздөрдөн кийин анан көрүңүздөр сөзсүз түрдө. Себеби бир көнүгүүнү мен жаз дегенде жазбай, кийингисини көрө берсеңиз, тиги жана мен айткан нерсе сиздердин эсиңиздерден чыгып калат. Ошон үчүн мен айткан нерсени видеону токтотуп туруп 1 минутага ошону өзүңүз жасап көрүңүз и дальше видеону көрүп кетиңиз. Ошондо эсиңизде калат. Бардыгын подряд көрүп салсаңыз эсиңизде калбай калат. Мындай башыңыз неме болуп кетет. Токтотуңуз, иштеңиз и дальше көрүп кетиңиз. Мен айткан нерсени токтотуңуз, иште дегенде иштеңиз и дальше көрүп кетиңиз. Эми биз уже этиштерди көрүп чыктык. Кантип жөндөйбүз? Эми биз сүйлөм түзүүнү үйрөнөбүз. То есть кантип сүйлөм түзүүнү үйрөнөбүз? Уже адамдарды билдик, мен сен дегенде айтканды, этиштерди жөндөгөндү билдик. Эми ошону менен кичине сүйлөм түзөбүз. Мен Германияда жашаймын. То есть немец тилинде сүйлөп жатканда кайсыл сөз кайсыл местага келиш керек, кайсыл орунда туруш керек. Каалаган жерге жаза бербейбиз да, туурабы? Жашаймын мен Германияда дей бербейбиз да. Ушуну үйрөнөбүз. Мында карап туруңуздар. Немец тилинде сүйлөм түзүп атканда жөнөкөй сүйлөм. Суроо эмес, жөнөкөй сүйлөм түзүп атканда мен Германияда жашаймын. Сен немец тилин үйрөнүп жатасың. Ал Германиядан келген. Которобуз эми. Биринчи ким деген суроого жооп берген сөз жазылыш керек. Мисалы, муну которобуз. Мен Германияда жашаймын дегенде. Ким деген суроого жооп берген сөз биринчи айтылыш керек же жазылыш керек. Же болбосо түшүнбөй жатсаңыздар, кыймылды ким кылып жатса, ошол адам жазылыш керек. Же ошол нерсе жазылыш керек. Ким? Мен. Уже которушту билесиздер. Ich. Экинчи кыймыл аракет жазылыш керек. Эмне кыласың, эмне кылып жатасың деген суроого жооп бергенчи. Көзгө көрүнбөйт, бирок ошол адам кылып жаткан нерсе жазылыш керек. Бул жерде жашап жатат да, демек жашоо экинчи жазылат. Жашаймын. Жашоо деген жана көрдүңүздөр.
Wohnen. Birinci wohnen'di жазып алыңыздар. Бирок бизге жашоо деген сөз керек эмес. Жашаймын. Демек эң акыркы энди алып салып, эни кошуп койсок, мен жашаймын. Эми Германияда деген сөз керек. Давайте Германия деген сөздү алып алайлы. Кече мен силерге жаттагыла дегенмин. Жаттагансыздар. Германия деген бул Deutschland. Deutschland. Германия. Бирок бул жерде да деген нерсе жетишпей жатат. Мен жашаймын Германия болуп калды да, Германияда деген мүчө бул жакта ин деп турат. Караңыздар. Ин деген бул кыргыз тилине да деп которулат. Бизде мүчө, бизде мамлекеттердин артына эле дадан са кошулуп кетет. Немец тилинде андай нерсе жок. Немец тилинде буларды предлог деп атайбыз. Эгер орус тилин билген болсоңуз оңой эле болот. Себеби орус тилинде предлог бар, а кыргыз тилинде предлог жок. Kein problem. Проблема жок. Если немец тилин билбесең, то есть орус тилин билбесеңиз деле, кыргыз тилине деле салыштырып кете беребиз. Германияда. Кыргыз тилинде Германияда деп да уланса, немец тилинде ушул да деген нерсе ин болот экен да, бирок ошол мамлекеттин алдына жазылып калат. Германиянын алдына алып келебиз ин. Эми сүйлөмүбүз 100%, 100% туп-туура сүйлөм түздүк. Ich wohne in Deutschland. Ich wohne in Deutschland. Мен Германияда жашаймын. Көрдүңөрбү, кыргыз тилинде сөздөр башка жерде туруп атат. Вот мен деген биринчи туруп атат, бирок жашаймын акыры туруп атат. Немец тилинде ни в коем случае. Эч качан. Niemals. Этиш акырына келбейт. Этиш деген кыймылды билдирген сөз түрүндө экинчи местага келиш керек. Эми кийинкисин дагы которобуз. Эми кийинкисини дагы которуп көрөбүз.